Арыбаңыздар китепкөйлөр, бүгүн мен сиздерге бир китептин баянын айтып берем. Тагыраагы өзүмдүн автордук туңгуш чыгармам Ак каранын айкашы аттуу китеп боюнча сөз кылабыз. Китепте ички мазмуну боюнча айта кете турган болсок, китепте бул Асхат деген башкы каарман катары каралат. Ал каарман мыкты бир журналист катары сүрөттөлөт. Анын чакан гана үй бүлөсү бар. Аялынын аты Аймөлтөр, кызынын аты Айша болот. Бир күнү алардын үйүнө душмандар кутумдук менен кырсык уюштурушат. Ал кырсыкта Асхаттын аялы көз жумуп, ал эми кызы бир бутунан айрылып калат. Тагыраагы китептин эң оор жеринин бири ушул жер катары сүрөттөлөт. Андан ары аялы өлгөндөн кийин албетте адам чөгөт, адам кайгырат. Асхат андан ары өзүнүн жашоосун улантат. Кызын башкага бербей, ошол кайнене кайнаталары кызын алып калабыз дегенине карабай өзү өстүрөт. Андан ары ошол шаарда күндөн күнгө эле бут тосуулар, тоскоолдуктар көбөйө бергендиктен Асхат кызын алып айылына барат. Ал эми китепте эң таасирдүү мындай бир адамдын жүрөгүнө жеткиликтүү жери деп бул Асхаттын каза болгон жерин айта алам. Боор оорусуна чалдыгып ооруп жүргөн болот, бирок аны элим деп, жерим деп, ишим деп жүрүп, мындай кадыресе капарга албай жүрө берип, акыры ал өтүшүп, ошол акыры өлүмгө жеткирет. Бул жерде жаш кыздын кайраттуулугу, өлүмдө сабырдуу боло билүүлүгү, даана даасын чагылдырылат. Жана ал жерде Айша өзү атасынын ушундай бир кайрылуу жасайт. Ата, сен айтат элең, биз үч жүрөкпүз жана үч жүрөк бири-бири үчүн согот деп. Азыр ал эки жүрөк тең башка жакка кетти, токтоп калды. Бирок мендеги бир жүрөк согуп атат, ошол бир жүрөк согуп атканда, демек үч жүрөк тең бар деп ушундай бир жакшы сөздөрүн, өзүнө болгон ишенимдүүлүктү, кайраттуулукту, сабырдуулукту жаш кыздан байкасак болот. Негизи кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кой чүкөсү дебегин колго жукса сакадыр, жашы кичүү дебегин акылы жакса агадыр деп. Биз улуулардан гана сабак эмес, жаштардан дагы сабак алсак болот. Сабак алдым деп айта албасак дагы кандайдыр бир деңгээлде өрнөк алып, өзүбүзгө болгон бир жакшы таасирлерди калтыра алабыз. Ак каранын айкашы китебинин бере турган идеясы кандай? Дегели бул китеп эмне жөнүндө жазылган? Өзү аты айтып тургандай эле, жашоодо ак менен кара эр шаргак жүрө берет эмеспи? Ошондой жашоонун ак карасын чагылдырып берген, турмушта ар кандай боло берчү окуялардын топтому деп айтсам жаңылышпайм. Дегели жашоодогу турмуштан алынган адамдардын өмүрлөрү баяндалган китеп. Болгону ошол адам өмүрлөрүн башка бир көз карашта, башка бир терезеден карап жазылган китеп. Эгерде адамдын жүрөгүндө акыл болсо, жүрөгүндө бир мындай бир ойготуучу нерсе болсо, анда ал бир сөз менен, бир эле маани менен деле алдыга карай жыла берет. Эгерде адам алдыга жылам десе, анда китеп окуш керек. Бактылуу болом десең китеп оку, бактылуу болгондон кийин дагы китеп оку дейт эмеспи? Андыктан баарыбыз китеп окуйлу.